Саламатсыздарбы? Бекмамат Осмонов атындагы Жалал Абад мамлекеттик университети, Жалал Абад колледжи, педагогикалык жана социалдык иштер бөлүмү. Окутулуучу дисциплина математиканын башталыш курсунун негиздери жана математиканы окутуу методикасы. Окутуучу Нурматова Майрамгүл Нарбековна. Биздин сабакта аткаруучу тапшырмалар: башталгыч мектептер үчүн предметтик стандарт менен таанышуу, анын составдык бөлүгүн анализдөө, окуу программасынын түзүлүшүн үйрөнүү, программа менен стандарттын окшоштугун жана айырмачылыктарын салыштыруу. Алгач мамлекеттик билим берүү стандартына токтололу. Мамлекеттик билим берүү стандарты Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн номер 403 токтомунун 2014-жылдагы 21-жылдагы негизинде кабыл алынган мамлекеттик билим берүү стандарты предметтик стандарттардан, программалардан жана базисдик окуу пландардын жыйынтысынан турат. Окуу методикалык комплекстер, окуу китептери жана башка методикалык куралдар. Стандарт курал катары эмне үчүн колдонулат? Бул заказдарды аныктоо, сапаттык көзөмөл жүргүзүү, окуучулардын укуктарын коргоо, атаандаштыкты демилгелөө, мектептин жана мугалимдердин автономиясын кеңейиши, өзгөрүүлөрдү демилгелөө. Демек, ошол нерселердин баарын аныктоого курал катары колдонулуп келет. Мындан сырткары мамлекеттик билим берүү стандарты максаттарга ээ компетенттүүлүктөр, күтүлүүчү натыйжалар жана мазмуну, анан мүмкүнчүлүктөр, билим берүү укугунун кеңейиши, ресурстар менен камсыз болуусу, өнүгүү. Деги эле өзү компетенттүүлүк деген ар түрдүү билимдердин, билгичтиктердин элементтерин жана иш-аракеттин ыкмаларын белгилүү бир кырдаалда, окууда же инсандык, кесиптик кырдаалдарда өз алдынча колдонууга болгон жөндөмдүүлүк компетенттүүлүк деп аталат. Окуу процесси өз алдынча алуулукту өнүктүрүү жана окуучунун өз ишин уюштурууга жана натыйжасына жоопкерчиликке багытталган болуп эсептелет. Ошонун негизинде биз окуучуларда негизги 3 компетенттүүлүктү калыптандырууга аракет жасайбыз. Алар маалыматтык, социалдык коммуникациялык өз алдынча уюштуруу жана маселелерди чечүү компетенттүүлүктөрү. Булар предметтен жогору болгон компетенттүүлүктөр. Башкача айтканда, ар бир предметте өзүнүн предметтик компетенттүүлүктөрү калыптанат. Ал эми жалпы билим берүүдө ушул 3 негизги компетенттүүлүктү калыптандырууга аракет жасайбыз. Басым ушуга коюлат. Предметтик стандарт деп эмнени айтабыз? Бул мамлекеттик стандарттын бөлүгү болуп саналат. Анын талаптарын, жоболорун мектептик билим берүү баскычтарына ылайык конкреттештирет жана белгиленген максатка жетишүү үчүн окуучулар ээ болгон конкреттүү предметтик компетенцияларды аныктайт. Демек, ушул предметтик стандартка өзүнчө ар бирине токтолсок. Кыргыз билим берүү жана илим министрлиги Кыргыз билим берүү академиясы тарабынан иштелип чыккан башталгыч класстарда математика боюнча предметтик стандартка жалпы көз жүгүртүп чыксак, анын мазмуну төмөнкүчө. Биринчи бөлүм жалпы маселелерге арналган. Мында документ статусу, түзүмү, жалпы билим берүүчү уюмдар үчүн негизги ченемдик документтердин тутуму, негизги түшүнүктөр жана терминдер камтылган. Ал эми экинчи бөлүм болсо предметтин концепциясына арналган. Мындайча айтканда, математиканы окутуунун максаттары жана милдеттери, эмне максатта окутулат, милдети кандайча, математика предметинин түзүлүш методологиясы, предметтик компетенттүүлүктөр, негизги жана предметтик компетенттүүлүктөрдүн байланышы, мазмундук багыттар, окуу материалынын мазмундук багыттар жана класстар боюнча бөлүнүшү, предмет аралык байланыштар камтылган. Үчүнчү бөлүм болсо билим берүү натыйжалары жана баалоого арналган. Окуп үйрөнүүдө күтүлүүчү натыйжалар конкреттүү класстарга тиешелүү мазмундук багыттар менен кошо чагылдырылган. Андан кийин окуучулардын жетишкендиктерин баалоонун негизги стратегиялары да 3-бөлүмдө камтылган. 4-бөлүм болсо билим берүү процессин уюштурууга коюлуучу талаптарга, башкача айтканда, ресурстук камсыздоого коюлуучу талаптар, анан кызыктыруучу же шыктандыруучу окутуу чөйрөсүн түзүүгө арналган. Демек, биз негизинен жалпы бул биринчи пунктта ошондой эле негизги түшүнүктөр, терминдер сиздер үчүн, мисалы үчүн, ар бир бөтөн башка тилден келген терминдер бар да, ошолорду чечмелөө иретинде, бирок биз ар бир кийинки сабактарда булардын ар бирине токтолуп, аларды сабактын иштелмесин иштеп чыгууда кайсыл бөлүктөрүнө эмнени камтуу керек, аларды калыптандырууга карата кандай иш-аракеттер жүргүзүлөт, баалоо сыяктуу темалар алдыда. Биз аларды окуп үйрөнүүдө ушул предметтик стандарт колубузда болуш керек. Ушунун негизинде биз иш алып барабыз. Ошондуктан
үстүртөн көз жүгүртүп карап чыгууну чечтим. Мында ошондой эле негизги мазмундук багыттар, окуу материалынын мазмундук багыттарынын класстар боюнча бөлүнүшү. Демек 4 класста мазмундук багыттардын аталышы 1-класста кандай болсо 4-класска чейин ошондой эле аталышта болгону, айрым баланын жаш өзгөчөлүгүн, кабыл алуусун эске алып, 1-класста буюмдардын касиеттерине токтолуп, ошол боюнча окуучулардын түшүнүктөрү калыптандырылып, ушул темага басым жасалып өтүлсө, ал 2, 3, 4-класстарда бул темаларга токтолбойбуз. Ал эми экинчи геометриялык фигуралар болсо, өзүңүздөр байкап тургандай, 1-класста эң жөнөкөй геометриялык түшүнүктөрдөн баштап, 4-класска чейин түрдүү геометриялык фигуралар, алардын компоненттери, чейин өлчөмдөрүн аныктоого карата темалар. Андан кийин 3-класс, 3-мазмундук багыт бул натуралдык сандар жана эсептөөлөр. Булар өзүңүздөргө белгилүү болгондой, 1-класстан 4-класска чейин, 1-класста албетте 1-20 чейинки сандарды нөмүрлөө, ондуктар менен бирдиктер менен эсептөө, тиешелүү сан катары, чоң кичине барабар белгилери, сандарды салыштыруу темалары өтүлсө, кийинки 2, 3, 4-класста дагы эле ошол сандар кечеги мурунку лекцияда айтылгандай концентрдик принципте окуу китептери түзүлгөн. Ошону сыңар стандартта дагы, окуу программасында дагы ушуга ылайыкташтырылып берилген. 2, 3, 4-класста 2 орундуу, 3-класста 3 орундуу, 4-класста көп орундуу сандар деп айттык. Алардын сан катары, номерлөө, сандар салыштыруу, улам класстын кеңейип барып сандардын классы. Бизде жалпы сан түшүнүгү, натуралдык сандардын түшүнүгү жөнүндө окуучуларда түшүнүктөрү кеңейери, андан сырткары үлүш түшүнүгү, ошол эле мазмундук багытта камтылат. Андан соң чоңдуктар деген чоң бөлүм бар. Бул деги эле башталгыч класс эле эмес, андан ары жогорку класстарда тереңдетилип, кеңейтилип окутула турган чоң мазмундук багыт болуп эсептелет. Өзүңүздөр байкап тургандай 1-класста биз кесинди, аралык түшүнүгү, сантиметр, дециметр деген түшүнүктөр калыптанса, 2-класста ошол эле узундук чембиректердин ага караганда майда жана ири бирдиктери, салмак, литр, убакыт, баа деген түшүнүктөр. 3-класста болсо ошол эле узундук чембирдин андан да ириленген бирдиги километр, салмак чембирдигинин майдаланган жана ириленген бирдиктери грамм, центнер, тонна, убакыт бирдиктеринин ириленген жана майдаланган бирдиктери, аянт бирдиктери. Себеби 3-класста окуучулар көбөйтүү түшүнүгү менен таанышып, терең жакшы өздөштүрүп, ошол жерде көбөйтүүнүн натыйжасында аянт аныкталып аткандыктан ушул түшүнүк киргизилип, аттуу сандар, чоңдуктар 4-класста булардын тереңирээк, андан дагы татаалыраак маселелер менен берилүү менен аттуу сандар үстүндө амалдар, көлөмдүү фигуралар жөнүндө түшүнүктөр калыптанып, ушундай багытта иш жүргүзүлөрү 5-арифметикалык амалдар, башкача айтканда, баардык эле класстарда 1-класстан 4-класска чейин кошуу кемитүү, анын касиеттери өзгөчө белгилей турган, 1-класста гана кошуу менен кемитүү болсо, 2-класста 2 орундуу сандарды кошуу кемитүү жана көбөйтүү жана бөлүүнүн 4кө чейинки сандарын көбөйтүү бөлүү темалары өтүлсө, 3-класста андан ары улантылып көбөйтүү бөлүү, ошондой 3 орундуу сандарды кошуу жана кемитүү, ооз эки жана жазуу жүзүндө операциялар өтүлөт экен. Андан 4-класста болсо ошол эле темалар тереңделип, көп орундуу сандар үстүнөн жүргүзүлүүчү амалдар окуп үйрөнүлөт. Ошондой мазмундук багыттар камтылган. 6-маселелер. Маселелер өзүңүздөр байкап тургандай 1-класстан 4-класска чейин улам теманын окуучулардын түшүнүктөрүнүн калыптанышына жараша 1-класста аз, көп деген сыяктуу ошондой эле өздөрү маселе түзгөндү үйрөнүшөт. Кандайдыр буюмдардын тегеректеринин жардамында, предметтик модельдердин жардамында маселе түзүү темалары каралса, андан кийин эки амалдуу маселелер 2-класста көп, аз, анткени кошуу кемитүү түшүнүктөр калыптанып, ошого жараша арифметикалык амалдар катышкан маселелер чыгарышат дагы. 3-класста эсе көп, эсе аз, башкача айтканда көбөйтүү менен бөлүүнүн терең маанисин түшүнүүгө багытталган темалар. Өздөрү окуучулар дагы маселе түзүү, маселени түзгөндөн кийин аны теңдеменин жардамында маселелерди чыгаруу, 4-класста болсо кыймылга карата маселелерди чыгаруу, периметр, аянтка карата, чоңдуктарга карата сыяктуу темаларга
багытталган мазмундук багыт 6-маселелер деп аталат экен, 7 туйунтмалар деп аталат. Кошуу жана кемитүүгө карата жөнөкөй бир нече туйунтмалардын маанилерин табууга карата 1-класста каралса, 2-класста конкреттүү сан туйунтмасы жана анын мааниси, кашшы амалдарды аткаруунун тартиби, кайсы амал болгондо кандай тартипте аткарылат, ошол түшүнүктөр окуучуларда калыптанууга карата мазмундук багыт туйунтмалар деп аталат экен. 3-4 класста ошолордун татаалыраак формалары берилет. Андан кийинки акыркы 8-мазмундук багытыбыз бул барабарлыктар, барабарчылыктар жана теңдемелер. Анда эмесе окуу программасына көңүл буралы. Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги Кыргыз Билим берүү академиясы тарабынан даярдалган баш салыш класстардын программасы көз алдыңыздарда мына математика камтылган. Бул бизде 2018-жылы иштелип чыккан. Демек, бул программанын ичинде эмнелер камтылган? Математика алгач киришүү. Демек, эмне үчүн биз математиканы мектепте окутабыз? Ал эмне үчүн маанилүү? Билим берүү негиз функциясы инсанды калыптандыруу, анын ар кайсы тарабынын сапаттарын өнүктүрүү деген сыяктуу жана анын кандай компоненттерди камтыгандыгы программада камтылган. Математикалык билим берүүнүн максаттары 4 пунктта жалпыланып берилерин, математикалык билимдин жалпы эле мазмуну, андан сырткары конкреттүү түрдө ар бир класста кайсыл темалар өтүлөрү, эмне үчүн өтүлөрү, баланын жаш өзгөчөлүгүн, кабыл алуусун, ошондой эле эске алып бардык темаларды ыраттуулук менен, сызыктуу жана концентрдик принциптин негизинде ошол тартипке ылайык жана логикалык ыраттуулукта бул темалар бири-бири менен байланышта түзүлөрү мына бул жерде өзүңүздөр байкап тургандай чагылдырылган. Андан сырткары математикалык билим берүүдө колдонулчу методдор, окутуунун методдору конкреттүү түрдө кайсы сабакты кандай кылып уюштурууда мугалимге жалпы методикалык жардам катары камтылган. Математикалык билим берүүнүн каражаттары, кандай каражаттарды колдонуп, эң негизгиси албетте окуу китеби, калгандары жөнүндө дагы сөз козголгон. Андан сырткары математикалык материалдар класстар боюнча конкреттештирүү 1-класста жумасына 4 саат, 2-3 класстарда 5 сааттан, ал эми 4-класста 6 сааттан деп эсептелип жүргүзүлөрү камтылган. Андан сырткары мына 1-класста жумасына 4 саат, баардыгы 136 саат. Глава боюнча канча сааттан экендиги. Андан соң 2-класста жумасына 5 саат, баардыгы 175 саат. Главалар боюнча канча сааттан экендиги. Андан кийин 3-класста жумасына 5 саат, баардыгы 175 саат. Главалар боюнча канча сааттан экендиги. Соңунда 4-класста жумасына 6 саат, баардыгы 205 саат окутууларын камтылган. Ошол нерселерди биз ушул окуу программасынын ичинен алып карайбыз. Демек, канчанчы класста кайталоо үчүн канча саат берилет, баш салыш мектеп бүтүрүүчүлөрдө калыптана турган минималдык билимдер жана иш-аракеттердин жалпыланган жыйындысы кандай болуш керек, окуучулардын математикалык даярдык деңгээлине карата минималдык талаптар кандай болуш керек, ар бир темага карата сан түшүнүгүнө байланыштуу, арифметикалык амалга байланыштуу, туйунтма түшүнүгүнө байланыштуу, арифметикалык маселе түшүнүгүнө байланыштуу, геометриялык материалга байланыштуу деп ушулардын баардыгы камтылган. Андан сырткары математика боюнча баа коюунун ченемдик талаптары камтылган. Окуучулардын ооз эки жообун баалоодо 5 деген бааны качан коебуз, 4 деген бааны, 3 деген бааны качан коебуз, окуучу жазуу жана текшерүү иштерин баалоодо баалар кантип окуучулардын аткарган тапшырмалары бааланат. Анан соңунда мазмуну. Мына ушул предметтик стандарт жөнүндө жана окуу программасы боюнча экөө тууралуу жалпыланган маалымат берүүнүн себеби мына көрүп турган өзүңүздөр билгендей, мектептеги 4 класстын окуу китебин көрүп атасыздар. Ушул окуу китептеринин жардамында окуу процессин уюштурууда ошол эки негизги документтин окшоштугун жана айырмачылыгын аныктоого карата биз максат койгонбуз да, ошого карата негизги тапшырмалар коюлган. Азыр ошол боюнча
сиздерге тапшырма берсем, анда эмесе биз төмөнкүчө 3 тапшырманы аткармак болгонбуз. Биринчиси баш салгыч мектептер үчүн предметтик стандарт менен таанышуу, анын составдык бөлүгүнүн анализи, экинчиси окуу программасы түзүлүшүн үйрөнүү, үчүнчү программа менен стандарттын окшоштугун жана айырмачылыгын салыштыруу. Демек өзүңүздөргө маалым болгондой, 3 тапшырма сиздердин аткаруучу негизги тапшырма болуп эсептелет, аткарып жөнөтсөңүздөр. Демек алдыңыздарга коюлган тапшырма 3 тапшырманы аткарып, экөөнүн окшоштугун айырмачылыгын салыштырып, АБНден жөнөтүп койсоңуздар. Кийинки сабакка чейин саламатта калыңыздар.